Assalamu alaikum урматтуу мусулман боордоштор. Азыркы күндө Аллахтын каргышына калып жүргөн бактысыздар кимдер? Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылып айтат: "Ла'аналлаху табарака ва та'ала ман лабиса либсатан ниса'i минар rijal." Аялдардын кийимин кийген эркекке Аллах Таала каргыш айткан. "Ва ман лабисат либсатар rijal минан ниса." Ошондой эле эркектердин кийимин кийген аялга Аллах Таала каргыш айтты. Абу Дауд. Сахих Бухариде Абдуллах ибн Аббас радияллаху анхума риваят кылган хадисте айтылат: "Ла'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ал-муташаббихина минар rijal бин ниса." Өзүн аялга окшотуп жүргөн эркектерге Аллахтын элчиси каргыш айтты. "Вал муташаббихати минан ниса'i бир rijal." Ошондой эле өзүн эркектерге окшотуп жүргөн аялдарга Аллахтын элчиси каргыш айтты. Чындыгында Аллах жана Аллахтын элчисинин каргышында калган адамдар эч качан оңбойт. Эскертейле жаныбыздагыларды, о мусулман бир туугандар. Алардын тозокко бара жаткандарын көрүп, тек гана карап турбайлы. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.